Эртең мененки саат 9 Набатянын жарандык коргонуу кызматы күндүн биринчи аба соккусунан кийин бул жерге жетип келди. Биринчи кабатында дүкөндөр бар туракча имараты. Израиль ага эмне себептен соккурганын түшүндүргөн жок. Бирок мындагы команда үчүн бул бир нече жолку чакыруулардын биринчиси гана. Биз мындай шарттарда иштөө кооптуу экенин билебиз, бирок биз адамдардын өмүрү үчүн жооптуубуз. Биз жарандардын коопсуздугун камсыз кылган кызматпыз. Булар биздин элибиз жана жамаатыбыз. Биз аларга сөзсүз жардам беришибиз керек. Набатянын көчөлөрү аңырап бош калган. Бейшембиге чейин бул шаар Израиль белгилеген түштүк зонасынын сыртында болчу. Бирок дээрлик бардык тургундар чыгып кетишкен. Аймак аба соккуларынан талкаланып жатат. Шаардын Набих Берри ооруканасынын кызматкерлери күтүү режиминде. Чарчап чалыккан медиктер каза болгондорду, жаракат алгандарды жана кайгыга баткандарды кабыл алууга даяр болуп ушул жерде түнөшөт. Атанын азаптуу кыйкырыгы. Израилдин аба соккусунан кийин анын уулунун сөөгү бир нече күн бою уранды астында калып кеткен. Өкмөткө баарына ачууланган ата. Кызматкерлер акырын гана боор ооруп турушат. Бирок бул жалгыз ушундай окуя эмес. Ар бир түн катуу чыңалууда, оор кырдаалда өтөт. Эмне дешти да билбейм. Биз абдан чарчадык. Биз оорукананын сыртында күтүп турабыз. Асманда Израилдин учактарынын үнү угулат. Булар мында аба соккулары болоорун карап жатышат. Аба чабуулу болгондо тез жардам унаалары жөнөп кетет. Күндүн соңунда биз кетейин деп жатканда дагы эки чоң жарылуу болду. Бир аба чабуулу Набатянын четиндеги айылга жасалды. Ал эми биз оорукананын жарындабыз. Дагы бири менден түштүк тарапта, ошол багытта болду. Бул аба соккуларынан мурун Израиль армиясы эвакуация жөнүндө жалпы эскертүүлөрдү берген, бирок так маалымат берген эмес. Биз Израиль тарабынан киргизилген түштүк эвакуация зонасынын сыртында, түндүк тараптабыз. Бирок Израилдин аба соккулары ушунчалык күчтүү жана интенсивдүү болгондуктан эл бул аймактарды таштап кеткен. Анткени мында калуу абдан кооптуу. Бирок баарынын эле күтүүгө мүмкүнчүлүгү же каалоосу жок. Куткаруучу топ Энтисар Яссиндин 4-кабаттагы батиринен майыптар коляскасында коркуп калган абалда табышты. Ал бомбадан жабыркаган үйүнөн кеткиси келбей жаткан. Аны сыныктардын арасынан этияттык менен алып өтүшүп, коопсуз жайга ооруканага жеткиришти. Сокку урулганда катуу корктум. Буга чейин да жүрөгүм түшүп, коркууда жашап келдим. Жүрөгүм дагы деле катуу согуп жатат. Израилдин соккулары күчөгөн сайын мында калган башка адамдар да кетиши керек болот. Ал эми дарыгерлер жана жарандык коргонуу топтору эч жака кетпей турганын айтышууда.